Электр энергиясын үнөмдөө максатында быйыл жылытуу үчүн 3 фазалуу электр энергиясын колдонууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө аба ырайы суук болгондугуна байланыштуу электр энергиясын ашыгы менен колдонуу байкалууда. Буга байланыштуу Талас райондук электр тармактары ишканасынын кызматкерлери жеке турак жайларды кыдырып 3 фазалуу жылыткычтарга пломба коюп жатышат. Жон-арык боюнча 1017 кардарыбыз бар. Анын ичинен 289 кардар 3 фазалуу. Biz бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында суу асып болгонуна байланыштуу түшүнүү иштерин жүргүзүп келгенбиз бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнү биз 3 фазалуу абоненттерди, кардарларды эл котелун ажыратып, улама басып иштерин жүргүзүп жатабыз. Биз кардарларды адреси боюнча бизде толук бар. Кайсы мисалы Жон-арыкта 289 болсо, бизде бүт адреси такталуу. Бүгүнкү күндө бүтүп калган жумуштар, анан кийинки аткарылат жумуштар боюнча да иш алып барып жатабыз. Учурда Талас облусу электр энергиясын колдонууда белгиленген лимиттен ашыгы менен колдонууда. Андыктан электр энергиясын үнөмдөө максатында Талас районунда рейд жүргүзүлдү. Айрым бир тургундар 3 фазалуу жылыткычтарга тыюу салганды туура көрсө, кээ бирлери түшүнбөстүк менен кабыл алып жатышат. Ал эми Динара Бегалиева жайында эле кыштын камын көрүп койгон. Андыктан ал үчүн 3 фазалуу жылыткычка тыюу салганы ыңгайсыздык жараткан жок. Кышка дайындык кылып алганбыз. Мынакей жаңы эле алдык мына көмүрдү, Шауркүл деген. Тиякта да 2 тоннадан ашык көмүрүбүз бар, балам. Тиги көмүрканабызда. Отундарыбыз даяр, баары генераторубуз даяр, үйдө газыбыз бар. В случае баягы свет өчүп калса, отту өзүңүздөр көрдүңүздөр, от жагабыз. Күнү түнү жашынакай от жагабыз, печкабыз жакшы биздики. Трехфасканы уже колдонбогонубузга көп болуп калды. Анткени биздин эмени момундай көрсөңөр деле болот, биздин баягы төлөп аткан электр энергияны. Электр энергияны эгер колдонсок анда көбүрөөк төлөйт элек да. Эми мен пенсионер болгондон кийин, үйдө болгондон кийин от жагып эле кышкыга дайындык кылып алганбыз. Кыйналбайбыз деле. Айыл тургундары үчүн 3 фазалуу жылыткычты колдонуу жеңил болгону менен көмүргө салыштырмалуу баасы бир топ жогору болуп калат. Мындан улам энергетиктер абоненттердин үйлөрүн жылытууга көмүр отунду колдонууну сунушташат. Баарыбыз эле трехфасканы колдонуп, үйдөгү тирликтерибизди кылып, включательди иштетип коюп, трехфасканы иштетип, паровойду ызытып, от жакпай отурганыбыз жакшы эле болчу. Бирок элдин азабын, жалпы элдин немесин түшүнүп, свет жарыгы жок калбайлы деген мааниде трехфаскалардын пломбаларды койдуртуп, кышкы үйдүн жарыктары өчпөсүн үчүн баардыгыбыз моюн сунуп макул болуп пломба койдуруп атабыз. Талас району боюнча 12710 электр энергиясын керектөөчү бар. Анын 2436 абонент 3 фазалуу жылыткычтарды колдонушат. Ал эми 2121 турак жайга акылдуу эсептегич орнотулган. Бул рейд энергия холдингдин 478 телепрограмманын негизинде жүргүзүлүп жатат. Эми өзүңүздөр түшүнүп атасыздар акыбалды. Сайттан, телевидениеден көрүп атасыздар. Акыбал бир аз кыйыныраак болуп атат. Эми бизде энергия системада Казакстанда, Өзбекстанда азыркы убакта верный отключение болуп атат. Күндүр түндүр 2 саат, 3 сааттан өчүрүлүп атат. Эми бизде өчүрүүлөр болгон жок. Кереги жок. Электроприборлорду, лампочкаларды өчүрүп, ошону сиздердин жардамыңыздар менен мына ушул кыйынчылыкта чогуу чыгып кетет деп ойлойбуз. Электр энергиясын үнөмдөбөсөк кыш мезгилинде такыр эле жарыксыз калуу коркунучу турат. Андыктан ар бир жаран бул кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, электр энергиясын үнөмдүү колдонуусу зарыл. Гүлира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Талас району.